Саламатсыздарбы, урматтуу достор, подписчиктер. Мына биз Ак үй жака баратабыз. Мына Ак үй администрация президентага катташ алып атабыз. Президенттин өзүнө мына чоң казаттын лидерлери бар тең баратабыз. Атайлап ушуну көргөзөлү деп. Танкен деген биз көп нерселерди түшүнбөй атабыз. Бизден коррупцияны күрөшүү жөнүндө айтып, бүт тастыктап барын берип атсак, кайра бизди мындай эмелер менен кыстап атат. Мынакей алып келдик, мына кагазыбызды. Обращение бул президенттин өзүнүн атына обращение, бул эмнеден кысымдык кылып атасыңар деген түшүнүктүү. Мына Жаркынбек Орозбекович жазып окуп берсин. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго, аппарат башчысы Досалак Баралович Эсеналиевге. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз чоң казат коомдук кыймылынын жетекчилиги өзүңүз менен чукул аралыкта жолугушуп, өлкөдөгү коомдук саясий акыбал боюнча түз талкуулашыңызды өтүнөбүз. Себеби биз жөнүндө сизге туура эмес маалымат жеткирилип, бизге күч органдары тарабынан кысым көрсөтүлүп жатат. Биз мамлекеттин душмандары эмеспиз. Урматыбыз менен Мамытканов, Асанов, Жапыкеев, Касымбеков. Мына Кудай буйрса мына тартип боюнча ушул чыгыш тарабындагы атайын дүнкө бар экен, ошого биз салабыз. Салып койсоңуз мындай барып. Жооп күтөбүз. Жоопту күтөбүз. Мына президентке официальное обращение кылып атабыз. Ошол официальное обращениени мына аппарат Президенттин полку оң кол менен салдык. Мен телефонуңузду жазып алайын азыр. Мына азыр атайын ошо кысымдыктар мен ата энем үйүнө чейин текшерип атат, Максаттын ата энесинин үйүнө чейин текшерип атат. Көлдөгү мен атам өтө мындай рак оорусу менен ооруп аткан кишинин оокатын текшерип баштаптыр. Эмне себептен биздин оокатты текшерип, мейли текшергиле, андан биз эч корккон жерибиз жок. Сыймык Жапкеевдикин да бүт баарын текшерип, немеле болбогон нерселердин баарын жазабыз. Азыр биз ушуну менен Максат Сүйүналиевич баарыбыз ошо мына 4 лидерибиз турабыз. Мына чоң казаттын 4 лидери турабыз. Ошол себептен азыр баарыбыз деген мындай эметели. Максат Сүйүналиевич, сиз да бир ооз айтып койсоңуз, мына сизди эфирде карап атышат элдер. Эми биринчиден биз жөнүндө аябай көп маалымат таратыла баштады. Биздин деген саясий оппоненттерибиз ар кандай жомок имиштерди таратып, атайын кара пиарды жүргүзүп атышат. Анын баарын түшүнүп атабыз. Биз ага көңүл да бурган жокпуз. Бирок бизди эң таң калтырган бизге болуп аткан саясатты түшүнбөй атабыз. Биз мамлекетке жакшылык кылалы, жардам берели деген ниет менен жасаган иштерибизди тескерисинче бирөөлөр туура эмес маалымат менен жетекчиликтерге жеткирип, тескерисинче бизге басымдуулукту деген биз түшүнбөй атабыз. Биз ууру эмеспиз. Эч качан эч кимди деген тоногон эмеспиз. Анан бизди деген душман кылган айылыбыздагы 12 сотый жерибизге чейин текшерип атышат. Өлгөн атамдын үйүн текшерип атышат дейт. Айылдагы туугандарыбыз чалып атат ушинтип. Ошентип мынакей Канат Зерликовичтин да ооруп аткан атасына чейин тийишип, эми ушуну биз түшүнбөй атабыз. Биз эмне ошончолук эле мамлекеттин душманы болуп калдыкпы? Же бизди ким душман кылып атат? Мен ошону түшүнбөй атам. Ошон үчүн мынакей бүгүн администрациянын алдына келип, администрация башчысына катты таштадык. Урматтуу президентибиз менен жолугушууну өтүнүп атабыз. Эгерде өзүбүздүн оозубуздан айтчу сөздөрүбүз бар. Эркекче айталы. Жашыра турган эчтекебиз жок. Ошонун баардыгына мынакей келдик. Ошон үчүн түшүнүү менен кабыл алат деп ишенебиз. Ошон үчүн администрация башчысы менен деле жолугуп бул маселелерди чечишип алалы деп. Анткени бизге айтып атат баары. Балдар барбайсыңарбы ошол жака? Сөзүңөрдү айтпайсыңар. Силердин аркаңарда эч ким жок болсо, ошондой эле ачык эле барып айтып койгула. Биздин аркабызда Матраимов жок, Бакиев жок, Акаев жок, Атамбаев жок, эч ким жок аркабызда.
Мына азарып калса эле могу эле ак үй эле турат. Эл турат. Ошон үчүн мынакей бизге келип аткан, айтып аткан биздин аксакалдардын, эне апалардын мына офиске чейин келип ыйлап кетип атышат баары. Балдар силерди камап салса эртең эмне кылабыз деп. Ошол маселени да чечип алалы деп атабыз. Биз мамлекеттин душманы эмеспиз. Биз тескерисинче мамлекеттин душманы уурлар, коррупционерлер. Ошолор менен бизге мыйзам жолунда күрөшүүнү деген баштаганбыз. Максатыбыз ошол болчу. Ошону деген мынакей биз жылдырып атабыз. Бирок ушунун баары деген мыйзам чегинде жасап, биз деген иш аракеттер жасап атабыз. Буга деген мен түшүнбөйм, мамлекет ушуга да каршы болобу? Биздин жакшы ниеттерибизге. Ошон үчүн дагы бир ирет суранып кетет элем мынакей. Бизди колдоочулар баарыңар деген туура түшүнгүлө. Биз деген ушул жака келгенибиздин себеби ошол. Ачык эле түзө-түз маселелердин баарын чечип алалы. Ачык айтылып алалы. Эгерде бизди душман көрсө, анда ошентип эле айтышсын. Анда атып салышсын, камап салышсын. Не кылалы анда эмне? Өлөлүбү биз дагы. Тигине өлгөн балдар деген жатпайт тигине. Биз деле алып туруп ошол жака көмүп салгыла анда. Мамлекеттин кызыкчылыгы ошондой эле керек болсо. Кыргызстандын келечеги үчүн мейли биз деле өлүп берели анда. Урматтуу эл журт, мына ушул башталганына коронавирус деле башталды эле, кухня. Ошондон бери кайра бизди текшерүүгө алышты да. Бул коррупция менен күрөшүү жөн эле сөз экен. Сөз эркиндиги деген жөн эле сөз экен. Жөн эле сөз экен. Сөз эркиндиги деген жөн эле сөз экен. Коррупция менен күрөшөбүз деген жөн эле сөз экен. Мына азыр катты таштадык. Бизди Кыргызстандын душманы кылбагыла бийлик. Биздин Хорожайыбызга чейин, Баканбайга чейин, айылдарыбызга чейин, байкелердин кашарларына чейин, жылкыларына чейин текшербей эле койгула. Биз эмне? Мына айттык, бир айдан бери турабыз. Мына биз эмнеге келдик? Президент өзү азыр эме болсун, калыстык көргөзсүн. Мына коррупция менен күрөшүп атабы, чоң кызытка жардам берсин. Коррупция менен күрөшүп атабы, көргөзсүн. Биз эмне элдин душманыбызбы? Элдин душманыбызбы? Коррупция менен күрөшөм дебеди беле президент. А эмне биз күрөшүп атсак, эмне бизди кайра кылбаштетип атышат? Эмне бизди кайра токмоктоп атышат? Эмне 5 сааттан мени деген мен бандитминби? 5 сааттан баарыбызды монткен. Урматтуу Сооронбай Шарипович, бизди мына сиздин да проекти дейт, Матраимовдун проекти тигинин мунун баарын бөлүп туруп эметип коюп бериңиз, урматтуу президент. Ушуну все точки над «и» надо поставить. Биз деген соттон сотко, тетиги милицияда 5 сааттан баарыбыз допросто жүрөбүз. Эмнеге допрос кылат бизди кайра? Эмне кылдым? Кимди чакырдым? Кимди чакырук кылдым? Эмне чыгып кетти ошо менен баары? Айбдан ачуубуз келип атат биздин дагы. Кайра бизди монтип текшерип, кайра бизди ушунча биз деген душман эмеспиз да элдин. Урматтуу президент, баарын өзүңүз чечип бериңиз. Муякта МВД беспредел кылды баягы күнү начальник СОСу. Мени тимеле бандиттай кылышты мондай кылып. Момда камап коебуз, минтип коебуз, тигинтип коебуз дешип. Мен эмне? Урматтуу жолдош президент, мына ак үйдүн астыбызда турабыз. Биз эч кимден качкан жокпуз. Эгерде коррупция менен күрөшөм деген чын болсо, чоң казакка жардам бериңиз. Андан бөлөк сөз жок. Кайра биз айтсак, кайра Салянованын конституциясы боюнча кайра мага эме бериш керек эле. Премия бериш керек эле. Охрана коюп бериш керек эле. Минтиш керек эле. Эчтеке сурабай элем. Кайра бизге иш козготпайсыңарбы? Бул кандай түшүнсө болот? Мен азыр бүт айтам мунун. Мына бир айдан бери күтүп атабыз. Эмне болуп атканын? Кайра бизди да эме кыласыңарбы? Урматтуу тарапташтар, урматтуу президент, сыймык күйгөндө эле бар. Анткени мына туш тараптан кысым болуп атат. Бул ачык сөз.